жакшы тааныйбыз, жумгалдык экениңизди билебиз. Бирок ушул мезгилге чейин ушу мына эң жогорку кызматта турдуңуз. Почти мындайча айтканда Атамбаевдин кезегинде оң кол болуп турдуңуз. Бирок ушул жумгал элинин акыбалы деп ушул жерге буга чейин эмне келип койгон жоксуз деген биринчи суроом. Экинчи суроом, мынакей Атамбаевдин учурунда Атамбаев мынакей жаштарды көтөрдү, сизди көтөрдү, дагы көптөгөн кыйындарды көтөрдү. Действительно. Кезегинде Бакиевдин заманында Атамбаевга биз ушул жерде чуркап күндөп жакшы иштеп бергенбиз кезегиндечи. Анда биз дагы жакшыраак кезибиз болчу. Мен сизден бир жаш улуумун. Анан Атамбаев президент болду, бийликке келди, мынакей могу элдин баары калп айтпайт. Ошол бийликке келгенде тетиги кичинекей уборщицадан эмеден бери отдел кадр болуп, ошо өзүбүздүн эле агалар, ошо өзүбүздүн жумгалдын балдарын кордоодуң ардамында айткандачы. Кордоодуң ардамында. Ошол Атамбаевдин саясий курмандыгынын бири менмин. Ошол кезде биз болсо жөнөкөй үй бүлөдө өсүп чыкканбыз. Бечара үй бүлөдөн эле чыгып, өзүбүздүн илимибиз менен, билимибиз менен жогорку окуу жайларды алып, 3 дипломум бар. Кызыл диплом бардым. 3 кызыл диплом менен бүттүм бардык окуу жайларда. Анан кийин ошонун курмандыгы болдук мынакей элдин баары. Мен ошондо жандоо баштап эмесин жиберди бизге. Бүт барлык текшерүүлөрүн жиберди мен иштеген мекемеге. Барлык жагынан фин полициясы келди, тияга келди, бияга келди, барлыгынан таза чыктык. Эч бир далил жок. Анан акыры ушу биздин детиги инспекциянын жетекчисин барып кыйнап, ушуну кызматтан албасаң сени кетирем деп ушуга чейин барды да, ошол ушурдачы кое туруңуздар до конца. Ошого чейин барышты да, ошонун бир курманды биз. Анан кийин мен ойлоп атам да, ушул сиз ушуга чейин жапжаш экенсиңер, жапжашсыңар, менден бир жаш күчүк экенсиңер. Ушуга чейин бир жумгалдыкмын мен. Ушу жумгал элинде эмне көйгөй болуп атат деп бир келдиңизби? Ушул жерге бир келип койсоңуз болмок. Анан азыр ушу шайлоо керек учурда эле мына бир 20-30 кишини чогултуп алып келиптесиз могу жерде. Почти сизди колдойм дегендер аз экен деп ойлойм да. Азыр элдин баарычы, азыр учурда мынакей. Мен да ошолордун биринин учурда элдин баары Садыр Жапаров деп атат. Садыр Жапаровдун да башынан эмне деген түйсүктүн баары өткөн жок. Ал деген жана биздин диндеги Юсуф пайгамбардын тарыхы ушундан өттү да. Анан ошон үчүн азыр элдин баары Садыр Жапаровду колдоп турат. Садыр Жапаровду колдоп турат. Анан кийин бүгүн келбей деле койсоңор болмок экен да, негизичи. Баягы эмнечи шаарда керек болбойчу. Анан кийин бир жумгал элинин ошол кездеги ошондой Атамбаевдин мондай басмырларда бизди тебеледи ошого чейинчи. И то ошол тебелегендиги үчүн азыр түрмөдө отурат акырычы. Анан сизге деле мен жаман нерсе каалабайм, өзүңүздүн кулуңсуз, өзүңүз элексиз. Анан бирок буга чейин келип койсоңуз болмок деген кеп да. Туура айттыңыз.